Бишкек шаарындагы Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде кол куруш боюнча мелдеш болуп өттү. Анда 18 жаштан 61 жашка чейинкилердин катышуусунда күч сынашуу болду. Ар дайым машыгуунун үстүндө жүргөн Магомед Али 75 кг салмакта биринчи орунду багындырды. Родился в Казахстане, вырос там, учусь в Бишкеке. Мен Бишкек шаарында окуйм. Спорттун бул түрү менен көптөн бери машыгып келем. Келечекте Олимпиада чемпиону болууну каалайм. Бүгүн атаандаштар абдан күчтүү болду. Уюштуруучуларга рахмат айткым келет. За это соревнование было очень приятно поучаствовать. Всем большое спасибо. Выступил на самом деле неплохо. Мен финалда учурдагы чемпион менен беттештим. Атаандашым абдан күчтүү болгондуктан жеңилүүгө аргасыз болуп, экинчи орунду алдым. Мындан ары машыгууну улантам. Келечекте Өзбекстанда боло турган Азия чемпионатына барууну пландап жатам. Таймаштан эң кызыгын Кристина аттуу айым жаратты. Анткени ал кыздар менен күч сынашкандан сырткары мырзалар менен дагы таймашып, өзүн сынап көрүүгө дагы жетишти. Жыйынтыгында кыздар арасында биринчи орунду алды. Парни, конечно, сильнее, чем девочки. Балдар менен кармашуу оор эле болду. Анткени мырзалар кыздарга караганда күчтүү келет эмеспи. Кол куруш боюнча чоң мелдеште 60 кг чейинкилер жана 75, 85, 95 кг оор салмакта атаандашуу болду. Барган сайын спорттун бул түрүнө кызыккан жаштардын саны көбөйүүдө. Третий стол, Абушев, Ильинский, пожалуйста. Все соперники очень сильные, достойных тоже очень много. Абдан жогорку деңгээлде өттү. Бардык атаандаштар күчтүү жана татыктуулары бар экен. Апрель айындагы Азияга барууну көздөп жатам. Спорттун бул түрү мен үчүн эң кымбат. Билеги күчтүүлөрдүн ден соолугу чым болуп, ар дайым жеңил жана сергек жашоого чакырык жасап келишет. Спорт менен ынак болуу ар бир адамдын милдети. Мирбек Осмонов, Виктор Артелов, Замана студиясы.